кезде Россиялық жарандар келіп, бұл жерде 300 000 рубльге мына кер компаниялар рекламаны кылып атышат. Биздин жарандылыгын алышат. Бұл турабы же тура эмеспи? Давайте біз bir положение мындай кылайлычы. Кыргыз болсо, кыргыз паспортун алсын. А эмнеге биз Россиялык жарандарга ушундай жөнөкөй процедура? Мен каршы эмесмин, кылыш керек. Бирок теңсиздик болуп атпайбы бул жерде? Өзүбүз кыргыздарга бере албай жарандылыгын. Башка иностранецтерге биз билбейм, коррупция аркылуу кандай ишилип берилет. Бирок компаниялар рекламаны кылып атышат. Кыргыз жарандылыгын биз 6-7 ай ичинде беребиз деп. 300 000 сом рубль турат экен. Тура эмес да, урматтуу депутаттар. Ошондуктан концептуалдуу биз бир пикирге келсек, мына президент менен бир чогумдай кеңешип ошол боюнча. Себеби андай болбош керек. А так жарандылыгы боюнча иностранецтерге, конечно, керек болсо алар инвестиция кылса, же мисалы бир замен инвестиций, гражданство замен инвестиций, ошол процедура менен биз барсак, башка өлкөлөр ошону кылып атышпайбы? Тура эле болмок да, урматтуу депутаттар.